Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен биз 10 мүнөттүк подкастты баштадык. Чай кайнаганча 10 мүнөт подкасты жана сиздер менен чогуу биз кызыктуу маалыматтарды жана сонун кеп кеңештерибизди бөлүшүүгө даярбыз. Сиз кандайсыз? Биз болсо 10 мүнөттүк ушул подкасттын ичинде керектүү маалыматтардын баардыгын алууга, керектүү маалыматтарды даректерге жеткирүүгө даярбыз. Андыктан кош келиңиздер. Жана бүгүн болсо маалыматтардын баары эле пайдалуу эмес деген теманын тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Тагыраак айтканда бүгүн биз массалык маалымат каражаттарынын таасирин көзөмөлдөө жөнүндө сөз кылалы. Үйүбүздөгү массалык маалымат каражат булактары мисалы бизге өтө олуттуу таасир тийгизет да. Телевизор бул жашоонун фону деген дагы аты бар телевизордучу. Азыр телефон болуп калды болуш керек, бирок телевизор жашоонун фону деп айтылат. Мисалы үйүңүздө телевизор дайыма иштеп турат дейли. Ал сиздин мээңизди ар кандай картиналарга толтураарын көз ирмемге эле ойлоп көрсөңүз, телевизордагы картинкалар мээңизге кирип атат. Алар позитивдүүбү? Анан кийинки эле суроо, алар ден соолукка пайда алып келеби? Мына ошол жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Анда келиңиз, кененирээк сөз кылалы. Анан мен угармандарыбыздан дароо эле сурайынчы, сиздин дагы үйүңүздө телевизор дайыма иштеп турабы? Телевизор сизде фон түзүп турабы? Ылдый жакка комментарийге жазып коюңуз. Ооба, аку менин үйүмдө телевизор иштеп турат, же аку жок, биз телевизор көргөнгө убактыбыз жок деп. Же болбосо бизде үйдөгү фон бул телефон деп жазып коюңуз, күтөбүз. Чынында эмне үчүн биз ушул баардык маалыматтардын таасирин көзөмөлдөшүбүз керек? Бизге бул керекпи? Көрсө, кызыгы жаңылыктар организмге токсин сыяктуу экен. Алар дайыма лимбикалык системге таасир тийгизет, анан паникалуу окуялар кортизолду пайда кыла баштайт. Бул иммундук системди иретсиздикке алып келет. Организм өнөкөт стресс абалынын алдында турат. Караңызчы, кортизолду пайда кылат. Адамды чөктүргөн жаңылыктардын көпчүлүгү сиздин жашооңузга эч бир жол менен таасир тийгизбегенин түшүнүш керек. Мисалы, Америкада, Австралияда, Түндүк Муз океанында деген сыяктуу жаңылыктар сиздин жеке жашооңузга тиешеси жок. Эгерде бир маанилүү нерсе болсо, анда аны камсанабаңыз, сөзсүз билип каласыз. Сөзсүз билесиз. Ун кымбаттаптыр, май кымбаттаптыр, же бул свет кымбаттаган атат деген сыяктуу жаңылыктарды. Жана дагы айланаңыздагы кинотасмаларга, видео оюндарга, журналдарга жана китептерге көңүл буруңуз. Алар сизге идеал боло турган образдарга толгонбу? Бир караңыз, бул абдан маанилүү, анткени эмнени көрсөм, ошол болом деген эски лакаптын чындыгы дагы бар. Массалык маалымат каражаттарынын таасирин көзөмөлдөгөндө эмне болот? Поп культурага көңүл кош жана сыналгы көрбөгөн адам жаңылыктарды калтырбай уккан, көргөн адамдарга караганда дени сак болот. Караңызчы. Албетте жашоосуна позитивдүү мамилесин эске алганда дагы мындай адам күнүнө эффективдүү жана пайдалуу иш үчүн бир нече саат бөлө алат. Андан сырткары маалыматтын диетасына отурганыбызда мээбизге жагымдуу идея жана күлүк ой жүгүртүүнү кайтарып беребиз. Эгерде биз көзөмөлдөбөй эле баарын көрө берсек, баарын угу берсек, баарын окуй берсек эмне болот? Көрүүнү жана келбетти начарлаткандан сырткары сыналгы олуттуу өзгөрүүлөргө алып келет. Ал бизди пассивдүү кылат. Ашыкча салмактан сырткары адам акыл, руханий жактан өрчүүгө аракет жумшабай калат. Эмне кереги бар? Сага кандай мамиле кылышты айтып дагы, көрсөтүп дагы берет да. Ошондуктан сиз өзүңүз өрчүбөй каласыз. Массалык маалымат каражаттары ушинтип адамга актуалдуу эмес көйгөйлөрдү байлап, анан аны программалаштырып коет. Ошондуктан достор, маалыматтардан коргонуш керек. Ал үчүн шайман, ыкмалар аябай толтура. Балким сиз сыналгы, Facebook, алаксыткан сайттар, закладкаларды өчүрүп салышыңыз керектер да. Ойлонуп көрүңүз, эмнени өчүрүп салышыңыз керек. Массалык маалымат каражаттарын пайдаланууда сергек болуу дагы аябай маанилүү да. Өзүңүздүн маанайыңызга, эмоция, ой жана сезимдериңизге көңүл буруңуз. Алган маалымат сизге кандай таасир тийгизди? Позитивдүүбү же негативдүүбү? Ойлонуп көрүңүз. Сиз алган жыйынтык короткон убактыңызды актадыбы? 5 мүнөт, 10 мүнөт отуруп жаңылыкты көрдүңүз. Жарым саат телефон чукудуңуз, жаңылыктарды окудуңуз. Ошол сизге кандай таасир берди? Массалык маалымат каражаттарына кайрылган сайын ушул суроолорду улам берип туруңуз. Сиздин короткон убактыңыз акталдыбы?
алып жаткан маалыматтарды анализдеп, негативдүү, бош жана керек эместерин электен өткөрүп алыңыз. Денеңиз сизге сөзсүз түрдө рахмат айтат, жашооңуз бир топ кызыктуу боло түшөт. Андыктан достор, баарыңыздарга ийгилик каалайм жана сиз окуп жаткан, көрүп жаткан маалыматтардын баардыгы чындыгында сизге кандай таасир берип жатканын ойлонууга дагы чакырам. Ушул эле саатыбызда мен бир аз мээ жөнүндө айтып берейинчи. Мээ эмнеге биздин маалыматтардын баардыгы мээге келет да, көз аркылуу, даам сезүү, жыт сезүү аркылуу, рецепторлор аркылуучу. Мээ бул нерв системасынын борбордук бөлүгү. Баш сөөк көңгөйүндө жайгашкан. Биздин мээбиз болжол менен 900дөн 2000 граммга чейин жетет. Ымыркай баланын мээсинин салмагы болсо 334-340 эле грамм келет эле. Курсактагы жана 1 жашка чейинки баланын мээси өтө тез өсүп, бара-бара жайлап калат. Мээ 20 жашка чейин өсөт. Картайганда башка органдар сыяктуу эле мээ кичирее баштайт. Анан адамдын мээси айлана чөйрөдөн, ички органдардан кабыл алынган кабарларды тынымсыз кайрадан иштеп чыгып, аларды анализдейт жана синтездейт, салыштырып берет. Ар бир орган менен системанын ишин тактайт, аларды башкарып, бир тартипке салып коет. Мээ териде, булчуңда, муунда, ички органдарда, көздө, кулакта, тилде жайгашкан сезгич рецепторлор аркылуу айлана чөйрөдө болуп жаткан ар түркүн кабарды кабыл алып, айлана чөйрө менен тыгыз байланышта болот. Ошондуктан айтарыбыз, сүйүүдөн мен дагы мээни ашыкча керек эмес маалыматтар менен жүктөбөңүз. Анткени сиз алган маалыматтар ден соолукка туура эмес таасир тийгизиши мүмкүн. Мээни билебиз, биз сүйрүү мээ, ортоңку мээ, аралык мээ, акзаттын функциясы, мээ кабыктары, айтор мээнин толтура бир нече катмарларынан жана бөлүктөрүнөн турары баарыбызга маалым. Бүгүн окумуштуулар адамдын мнемикалык же эске тутуу жөндөмдүүлүгүн начарлап баратканын айтышууда да. Мунун эң эле биринчи себеби бул электрондук маалымат ташуучулардын пайда болушу. Ошондуктан биз эмнеге көңүл буруп жатабыз, эмнени кабыл алып жатабыз, мына ушул тууралуу дагы дайыма ойлонуп, бул тууралуу дагы көңүл бурганыбыз жакшы. Кээде биздин мээбиз жалкоо болуп калат. Карадың, окудуң, жаптың, унуттуң. Ушундай байкалат беле? Мен мүмкүн кийинки подкастта ушул мээ тууралуу да кызыктуу маалыматтарды дагы кененирээк айтып берем. Бирок азыр айтайын дегеним ушул биз алып жаткан маалыматтар, көрүп жаткан маалыматтар адамдын ден соолугун бузуп, бизди негативдүү гана ойлорго толтурбастан, достор, биздин ден соолугубузга гана зыянын тийгизбестен, бизди унутчаак дагы кылат экен. Бул тууралуу дагы бир жолу кайталайын, алдыңкы кийинки подкасттарда сөз кылабыз. Сиздечи күнүгө эртең менен турганда эле радиону күйгүзүп, сыналгыны сайып коюп, анан бир жакта радио, бир жакта сыналгы, бир жакта балаңыздын мультфильми көрүп, ушундай бир үйдө ызычуу атмосфера болуп турабы? Же үй бүлөңүздө баарыңыз чогуу отуруп алып, сүйлөшүп, жакшы бир маалыматтарды, жакшы маанайда убакыт өткөрөсүздөрбү? Мына ушул тууралуу жазыңыздар, күтөбүз. Биздин WhatsApp номерубуз +1 301 760 60 70 сандары кызматта. Ылдый жакка жазыңыз, массалык маалымат каражаттары, негизи эле маалыматтарды кайсы булактан көрүп аласыз? Телевизор, радио, гезит, журнал, гаджеттер, кайсыдан көрүк жаңылыктарды окуйсуз? Сөзсүз түрдө ылдый жазып коюңуз. Биз кийинки уктурууларда ушул тууралуу дагы талкуулайбыз. Жана бардык ар бир угарманыбызды Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Ал жакка дагы катталып алып, биз менен чогуу сонун керектүү маалыматтардан кабардар болуңуз. Жана аны менен катар эле достор, ылдый жакка дагы комментарий жазып, WhatsAppка сурооңузду жазсаңыз болот. Сунуштар бар болсо, аларды дагы жөнөтүңүз, биз күтөбүз. Үйүңүздө телевизор дайыма иштеп турабы? Тура калып эле гезит окуп, мондай болуптур, тиги өлүп калыптыр, мондай болуптур деп күнүңүз ушундай жаңылыктардан башталабы? Көзүңүздү ачар менен телефон чукуп, деп анан биринчилерден болуп жаңылык бөлүшкөнгө шашасызбы? Жашооңузда канчалык деңгээлде маалымат сиздин ордуңузду ээлеп турат? Жана канчалык деңгээлде маалыматтын диетасын кармайсыз? Тагыраак айтканда, сиз фильтрлеп, жок, мунун мага кереги жок, анын ордуна мен ушуну кылайын деп жашооңузду өзүңүз бөлүштүрөсүз. Бул тууралуу дагы жазыңыз, биз үчүн маанилүү. Достор, маалымат сизди ээлеп албасын, сиз маалыматты ээлеңиз. Жана биз сиздер менен коштошобуз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.